Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондуна кандай муктаж жаран кайрылбасын мүмкүнчүлүк келген жагынан жардам берүүгө ар дайым даярбыз. Бизге 5 жаштагы Нуржигит Болотов аттуу жаш бөбөктүн энеси жардам сурап кайрылган. Мамлекетибиздин келечеги жаш бөбөктөрдө эмеспи? Ошол себептен бул кайрылууну четке какпастан фонддун чыгармачылык жааматы Нуржигиттин ден соолугунан барып кабар алып келди. Ушул балаңыз, Ошол 7 айдан бери оору эле, диагнозун билишпей врачтар. Барбаган жерим калган жок. ушул билет да сүйлөшөт да. Өзү көңүлү келген кезде сүйлөйт, антип атышка болуп аба жетпей аппараттар менен дем алып атпайм кайта. 3 күн болду больницадан чыкканыбызга. Азыр жалдан келатабыз эже. 2 баланы тартып келдик, алар деле ушул аппарат менен дем алып аткан балдар экен. Мына азыркы бүгүнкү күнү 3-чү бала ушу сиздики болуп атат да. Бүт эле аппарат менен дем алып эметат, кыйналып атышат жаш балдар. Нуржигит 7 айлык кезинен тарта жөтөлүү оорусу менен жабыркап келген. 4 жашка чыкканда гана доктурлар аллергиялык астма деп диагноз коюшкан. Ал эми быйыл Нуржигит 5 жашка чыкканда доктурлар өпкөсү чоңойбой калган деп айтууда. Урматтуу мекендештер, мына биз бүгүнкү күндүн эсебинен 3-чү мына жаш балага келип съемка кылып атабыз. Бул сиздер көрүп аткандай азыр экөө жал больницасында болчу. Ушундай аппарат менен дем алып аткан балдар. 3-чүсү мына бала дагы ушул аппарат аркылуу дем алат экен, кыйналып кеткенде. Мына азырда сиздер көрүп аткандай өтө кыйынчылык менен дем алып атат. Кыйналып ушинтип жатат экен, басканга да алы жок. Аллахым сактасын. Ушундай кыйынчылык оор тагдырлар экен апалардын башында. Эми бул жигит, эже сиз өзүңүз айтыңызчы, бул жигитти доктурлар кандай диагноз койду, не деп атышат? Доктурлар ошол бул бала ошол туулгандан эле мен Алматада жашайт болчу, мен башынан айтып берейин. Бул туулгандан 3 айынан өзүм ошол Алматага алып кеттим. Ол жакта жумуш иштейт эдим. Жолдошум ошол жака турмушка чыккан, казак болчу анан. Мен неберелүү болдум деп ошентип айтсам, анан жолдошум айтты, баланы бул жака алып кел dedi. Анан бул жака келип 200 миң менен келип, анан буларга документ жасап, баарын алып бардым Алматага. Апаргандан кийин бул жөтөлүп эле, ушинтип күнү ысыкта эле жөтөлүп ооруй берет. Анан кийин жолдошум айтты, Салтанат, бул баланыкы өтө серьезный, буну башынан аягына чейин көрсөтүш керек деп. Анан бул жакта достору бар, мына спецбольницада. 27 жыл стаждары бар, олорго алып келип көрсөтүп, жатып, күнүнө 700 сомдон төлөп, анан кийин буну караттык. Каратсак жакшы эле деп эле принимание, эки өпкөсүнө суук тийген дешип эле чыгарып коюп атышты. Анан бербеген дарылерим эчтенкем калган жок, баарын эле бердим. Ошентип күндөр өтө берди, анан бала ошондо 2,5 жашка келди, больницага жатабыз, чыгабыз, оякта деле Алматада деле далай больницага жатып койдук. Анан ошол былтыры жолдошум 2017-де каза болду. Каза болгондон кийин анан бул 40-нан кийин катуу ооруп калды. Катуу ооругандан кийин анан мен бул жака кыздарыма акча салгандан кийин эме кылсам бул вообще баспай калып туруп, мага чалышып эле бала адышка болуп атат деп айтышат. Анан мен адышканы деле түшүнбөйт экенмин, өзүм иштеп балдарым багам деп жүрүп. Анан адышка деген ол эмне деп ошодон анан кийин бул жака келсем действительно ошол мына Таркали больницада жатыптыр. Бутунан баса албай вообще арык болуп кеткен. Анан ыйлап врачтарга жалынып атып буну деген кичине аягынан тургуздум. Витаминдерди берип ыйлап жүрүп. Ошодон бери эле диагнозун табышпай, туберкулезга жаткызышты, эки өпкөсүнө суук тийиптир деп эле уколдорду салат. Анан астма, аллергический астма деп диагноз коюшту. Астма турбай деп НАТО аппараттар менен дем алып жүрдүк. Одан кийин ошол ушу майда дагы больницага түшүп 1 ай жаттык. Одан кийин больницадан туберкулез деп диагноз койгондон кийин мен ал жактан отказ жасадым. Мен балам мүмкүн эмес, туберкулез эмес деп. Кетип калгандан дагы башка жакта эмдетип атсам, мына Сокулуктун Октябрьский деген жеринде, ол жерде бала вообще шишип кетти. Шишип 3 сантиметрге чоңоюп кетиптир, баса албай, анан 53 күн реанимацияда жатып, жүрөгүнөн деп кардиологдорго барсак, ол жерден бизди деген силерге туберкулез деген не койгон турбайбы деп бизди кайтадан туберкулезга жаткызып койду. Ол жерде 53 күн жаттык. 53 күн жаткан кезде бала 3 жолу өлүп калып тирилди. Анан уже мен бул уже
өлүп калат окшойт деп келип уже ыйлап кошуналарыма, ошо кошуналарым баары келишип мага башымды кучактап балаңыздын арты кайрылуу болсун деп кеткен күндөр дагы болду. Анан ушу дары менен эле 53 күн гормондор менен сактап турушту, мунун шишигин кайтарышты. Ошо докторлорго деле рахмат, врачтарга. Одан кийин больницадан чыккандан кийин анан дагы больницага жатып калдым. Одан дагы чыгып инфекционныйга жатып калдым. Одан кийин дагы реанимацияга түштүк, сатурациясы 53гө түшүп, ошентип 3 жолу бронхоскопия жасашты. Анан айтышты врачтар, азыр эми деди, өпкөсүнүн бир жагы катып баратат деди. Ошонун өпкөсүнүн жарымын албасак болбойт, алабыз деп ошентти. 3 жолу наркоз алган кезде 3 жолу мен да өзүм жаман болдум оон. Азыр эми дагы алып кел деди врачтардан, азыр келдим. Балам дагы бир жакшы номерлерин беришти, жакшы болгон кезде алып кел. Операцияга дайындап дагы башынан ылдый анализ алабыз, анан албасак болбойт деп ошентишти. Анан өпкөсү менен жүрөгүнүн тамыры биригип нишкерип кеткен. Жүрөгүнө дагы операция жасаш керек, бирок onu чет элде деди, чет жакта жасаш керек деп ошентип айтышты. Азыр бул эми ошондо туберкулез бар бекен же жок бекен? Жок, туберкулез жок чыкты. Ал жактан исключили деп туберкулез жок. Ошол туберкулездин дарылерин ичкен кезде эле бала вообще көгөрүп приступ болуп уже 3 жолу өлүп калды. Анан мен айттым, туберкулездү эми баары бир деле бул дарыны көтөрө албайт дедим, бул уже слабый дарыны көтөрө албайт. Не болсо да эми пешенеме жазылганын көрөм дедим. Туберкулездин дарысын токтотуп эле коюңуздар дедим. Неге десеңиздер, нанча 20 дары ичип атты. Ону дени сау адам ичсе эле чыдай албайт. Анан onu отказ кылгандан кичине жакшы болуп баштады бала. Кийин айтышты, ошону отказ кылгандан кийин бала жакшы болду, туберкулез жок, таза дешти. Ошону менен ошол кардиологдо учетто турабыз. Эми азыр сиздин оюңуз кандай? Ушул баланы бул жака жана өпкөсүнү врачтар жарымысын алабыз, операция кылабыз дептир. Ошого чейинки аракет бир четке көрсөтсөм деген ниетиңиз бар да, Мен ошол эми бул жактан ошол врачтар ошентип айтып атышат. Ого деле мен ошо коркуп атам, бул өзү слабый болуп калды, уже 4 рет наркоз алды. Анан ол операциясына чейин мен дагы башка жактарга аракет кылсамбы деп атканмын, көрсөтүп, мына айдай балам айып болуп калбасын депчи. Урматтуу мекендештер, келиңиздер. Ушул эненин үмүтүнү биз дагы жандыруунун аракетинде болойлу. Негизи биздеги техника кичине жетишсиздик, врачтардыкы. Врачтарды эми жамандабайбыз, врачтарыбыз Кудайга шүгүр, бизде эң мыкты, эң сонун врачтарыбыз бар. Болгону техника жагы жетишсиздик болгондуктан кичине ошо диагноздордо анча-мынча эме болуп калат. Ошон үчүн дагы бул апа ушул баласыны операцияга бербей туруп, бир Индияга же башка бир жакшы мындай медицина өнүккөн өлкөлөргө бир алып барып дагы бир текшертип келейин деген ниеттенип атат. Ушул апанын ниетине биз кошумча болоонун ниетиге келиңиздер. Бирок сиздер көрүп аткандай эле Индия мамлекети, Турция мамлекети жакшы врачтар, жакшы медицина өнүккөн өлкөлөр, жакшы болуп келип аткан мекендештерибиз көп болуп атат. Биз көзүбүз менен көрүп, өзүбүз катышып атабыз ал нерсеге. Ушул баланы дагы чогуу биргелешип туруп, бир четке жөнөтүп, жок дегенде бир анализдерини туура тактап келгенине бир көмөк көрсөтүп коелу. Колдон келген сабымды кошолу ушул жигитке. Мына алтындай болгон, мына бетинен нур чачырап, периште сыяктуу мына жигит карабайсыздарбы? Бул жигиттин кыйналып атканы Алла Таалам ушундай мээнетти берип коет экен. Бул биздин колдо эмес. Биз болгону кичине болсо дагы өзүбүздүн жардамыбызды көрсөтүп коелу. Калган баардыгы Аллахтан дуа кылайлы. Улуулар эмес, жаш бөбөктөрүбүз минтип ооруп жатканын көрүп жүрөк ооруйт. Нуржигит өпкөсүнүн бир жагы кургап, тез аранын ичинде операция жасатуу керектелүүдө. Жаш бөбөгүбүздүн сакайышына кайдыгер карабайт деп энеси сиздерге кайрылып жаткан кезде. Андыктан келиңиздер, биргеликте жардамыбызды берели.